Экинчи бөлүк. Аң сезим. Өзүбүздүн ойлорубузду айланадагы материалдык дүйнө менен катар эле реалдуулук деп кабыл алуу менен сиз эми бул эки уникалдуу байланыштарды түшүнүүгө жакындап калдыңыз. Биз бир эле учурда эки дүйнөдө, эки реалдуулукта биздин ойлорубуз, сезимдерибиз жана көз караштарыбыз орун алган эки реалдуулук жана адамдар, буюмдар жана окуяларга жыктолгон сырткы реалдуулукта жашайбыз. Ички жана сырткы дүйнөлөрүбүздү бөлө албай көп учурда биз өз жашообузда ички дүйнөбүзгө өзүбүздүн айланадагыларыбыз менен болгон карым-катнаштарыбызды чагылдырып тура турган күзгүнүн гана ролун ыйгарып, ал эми сырткы дүйнөгө биздин жашообузга бийлик кылууга жол беребиз. Биздин ички дүйнөбүз өтө эле сезимтал. Ал сырттан келген таасирге реакция кылат. Бирок биз кандай күчкө ээ экенибизди алдын ала билүү мүмкүнчүлүгүбүз жок. Тагдырдын тамашасына ылайык, качан гана адам учурдун реалдуулугуна көз каранды болбой, тескерисинче ага таасир бере баштаганда, ошол күн, ошол саат, ошол минутадан баштап өзүбүздүн айлана чөйрөбүзгө өзгөртүү киргизе алабыз. Ички сезим бул турмушубуздун ар бир аспектисине таасир кылуусу байкалып турган чоң күч. Ал айткандай сиздин табиятыңыздын эң башкы жана маанилүү бөлүгү болуп саналат. Андан сиздин ийгиликтериңиз жана кырсыктыктарыңыз багынычтуу. Ойлонуу менен сиз энергиянын өтө ири агымы менен жөн гана ылдам жана жеңил-желпи ойлоо формасында көптөгөн операцияларды жасай аласыз. Ойлорубуз ар дайым кандайдыр бир форма алууга аракеттенип, сыртка кантип чыгуунун жолун издеп келет. Деги эле ал өз жаратылышында физикалык эквивалент аркылуу материалдашканга тырышууга ылайыкташкан. Кадимки адамдардын ойлору оттон чыккан учкунга окшош. Анда жалындын потенциалдуу жаңы болгону менен ал адатта ылдам эле жок болуп кетет. Абага учуп чыккандан бир нече секундадан кийин учкун күйүп жок болот. Бир жолку ой учкун сыяктуу эле чоң күчкө ээ эмес, бирок аны кайра-кайра кайталоо жолу менен бир багытка топтоп күчүн чоңойтсо болот. Канчалык көп кайталоо менен ошончолук күчкө ээ болуп, ойдун төрөлүүсүнө жөндөмдүү боло баштайт. Бул сөздөрдү түшүнүү үчүн күн нурун чагылдырган линза айнектерин элестетиңиз. Эгерде аны ары-бери кыймылдата берсек, күн нурун энергиясы чачырап, эч бир таасири байкалбайт. Ал эми линзаны бир жерге орнотуп, күн нурун чагылуусун бир багытка топтосок, бир аз убакыттан соң топтолгон энергиянын күчүнөн жалын жаралышы мүмкүн. Ушундай эле көрүнүш биздин ойлорубуздан жаралуусу ыктымал. Мээнин күчүн изилдеп үйрөнүү менен сиздер ойлоруңуздарды бир багытка топтоп, аны менен бирге потенциалдарын да күчөтө аласыздар. Бул этапта биз өзүбүздүн ойлорубуздун жеке күчү бар экендигин так түшүнүп билип алуубуз зарыл. Сиздин терең ынанымыңыз, коркууңуз, үмүтүңүз, камкордугуңуз, көз караштарыңыз, каалооңуз жана ар бир ойлоруңуз сиздин өзүңүзгө жана айлана чөйрөңүзгө таасир кылат. Көпчүлүгүбүз өзүбүздүн ойлорубузга анча маани бербейбиз. Ошол эле учурда мээбиз кантип иштеп жатат, эмне каалайт, эмнеден коркот, өзүнө эмне деп айтып жатат. Ал эми эмнени керексиз нерсе катары четке кагып жатат байкабайбыз. Адатта биз тамак аш жейбиз, иштейбиз, мамиле кылабыз, тынчсызданабыз, үмүттөнөбүз, бирдемкелерди сатып алабыз, ойлойбуз, ойнойбуз, бирок ал учурларда кандай жана эмне жөнүндө ойлонууларыбызга көп маани бербейбиз. Мүмкүн биз башкача карайт белек бул процесске. Эгерде ар бир жакшы прогрессивдүү ойлорубуз үчүн бирөөлөр акча каражатын берип же алып турсак, күнүгө биздин мээбизге миңдеген ойлор келип турарын эске алсак, бул биз үчүн абдан кызыктуу сунуш болмок экен. Бухгалтерияңызды иштетип ойлонуп көрүңүз. Ар бир ойду каттоодон өткөргөндө алардын кайсынысы киреше алып келер эле, кайсынысы жабыркоого душар кылмак.
Анда баары тең өздөрүнүн ойлорун абдан дыкаттык менен каттоого алып, киреше алып келе тургандарын көзөмөлгө алып, туура жакка багыттап, ал эми чыгашалууларын алдын ала качып калат белек. Айталы дегенибиз так ушул нерсе. Биздин жашообузда орун алган тек гана акчанын ордунда өтө чоң каттоо системасы, энергия анын ролун ойнойт. Ал аалам деп аталат. Бир дагы ой анын көңүлүнөн сыртка калбайт. Адамдын ички дүйнөсү жансыз, үйүлгөн кирпичтерден же таштардан турбайт. Ар бир сиздин оюңуз бул системага сиңет жана ага таасир кылат. Сиз кааласаңыз да, каалабасаңыз да, бирок ойлонуу аркылуу ар дайым сиз өзүңүздүн жеке реалдуулугуңузду түзөсүз. Жаңы жашоого жасалган биринчи кадам өтө таң калаарлык, жөнөкөй. Тек гана өз ой ыргактарыңызды байкаштырып, аларды туура багыттооңуз керек. Ар бир адам өз жашоосун өзү каалагандай жасай алат. Ошондуктан сиз ага ар дайым сындуу карооңуз керек. Сиз ар дайым финансылык сабаттуулукка тырышасыз, бирок ошол эле учурда такай эле акчаңыз аз экендигине кымбатчылыкка капа болуп сүйлөнө бересиз. Жок нерселерди ойлоп кайгыра бересиз. Сизди коммуналдык тейлөө үчүн келген квитанциялар коркутат. Кантип абалды өзгөртүүнү ойлоп эле кыйнала бересиз. Сиз финансылык бакубаттуулукту көздөгөнүңүз менен, бирок аң сезимиңиз акча жоктугуна жана кайгыланууга күүлөнгөн. Ошондуктан сиз эч качан бул абалга жете албайсыз. Мүмкүн сиз башка бир өзүңүздүн потенциалыңызды ишке ашыра турган жана жакшыраак каражат таба турган жаңы жумушка кирүүңүз керектир. Сиз өзүңүзгө мындай жумуш жок, аны эч качан таба албаймын деп айта берсеңиз, чындап эле аны эч качан таппайсыз. Мүмкүн сиз жадырап жайнаган, өзүңүзгө өзүңүз ишенген адам болгуңуз келет. Бирок эмнегедир өзүңүздү компанияларда кымтынган, уялып жүргөн адаммын деп ойлойсуз. Минтип ойлой берсеңиз, анда эч качан ачылбайсыз. Күчтүү болом деп ойлойсуз, бирок аң сезимиңизде алсыздык тамыр алып калса, качандыр бир убакытта каалаган күч пайда болор деген үмүт менен жашагандан аша албайсыз. Кыскасы, бир эле каалоо менен сиз эч нерсеге жетише албайсыз. Бир нерсе өзүнөн өзү эле өзгөрүп кетет деп ишенүүнүн мааниси жок. Бир ордуңдан жылуу үчүн бир гана шарт, олуттуу шарт керек. Бул өзүңдүн ой образыңды өзгөртүү. Ар бир бардар адамга баары берилет. Ал эми жокчул адамдын бар нерсеси да жоголот. Биринчи жолу бул сөздөрдү окуганда ал мага ушунчалык туура эместей көрүндү. Ушул да туурабы? Бардарга дагы деле болсо келе берет да, жоктун бар нерсеси да жоголуш керек экен. Биринчи көз карашта албетте бул абдан туура эместей көрүнөт. Жок адамга көбүрөөк берилсе туура болмок деген ой келет. Көп ойлонуудан кийин мен бул да айтылган сөздөрдүн терең мааниси бар экендигине көзүм жетти. Чындыгында эле ар бир адамга ойлонууга эркиндик берип, өз чөйрөңдү өзүң түзүп ал дегендин эмнеси туура эмес? Ар бирибиз өз каалаган жашообузду өзүбүз тандап алуунун эмнеси жаман? Сиз шартыңызды өзгөрткүңүз келеби? Бул үчүн сиз өзүңүзгө керектүү аң сезим түрүн өзгөртүңүз. Ийгиликтүү адам ар дайым ийгиликке багытталган аң сезимдүү болот. Бул анын ой жүгүртүү образы. Аха, жакшы дерсиз. Ийгиликтүү бай адамдарга байлык жөнүндө ой жүгүртүү жеңил. А меники такыр башкача да. Мен деген жолум жок, мен кедеймин. Турмуш шартым мени дайым ылдый тартып турат. Туура эмес, түп тамырынан бери туура эмес. Сизге жашоо шарттары, кырдаал тоскоолдук кылган жок. Сизге тоскоолдук кылып, ийгиликке жетүүгө кыйынчылык алып келген бул сиздин ойлоруңуз. Бир аз машыгуу жана тажрыйбадан улам сиз өз ойлоруңуз менен каалаган аң сезимиңиз тибин тандап алуу мүмкүнчүлүгүн ала аласыз. Жаңы аң сезим алдыга чыгыш керек. Сиз турмуштан эмне алууну чечтиңизби? Ден соолукпу?
ден соолукка алып келүүчү аң сезимди өнүктүрүңүз. Бийликпи? Бийлик аң сезимди өнүктүрүңүз. Материалдык камкордукпу? Бакубат жашоого багытталган аң сезимди тарбиялаңыз. Бакытпы? Бакыт аң сезимин өнүктүрүңүз. Рухий байлыкпы? Рухий байлыкты өнүктүрүүчү аң сезимдин үстүнөн иштей баштаңыз. Булардын бардыгы потенциалдуу мүмкүнчүлүктөр түрүндө баарыбызда бар. Бизден керектүү энергиялык заряд гана керек болот. Калганы сиздин колуңузда. Максаттарыңызды чындыкка айландыра аласыз. Өткөн чактагы же болбосо азыркы таптагы турмуш шартыңызга карабастан, эгерде сиз өз аң сезимиңизди энергия менен сугара алсаңыз, сиздин турмушуңуз өзгөрүлөт. Мындай таң калыштуу мүмкүнчүлүк баарыбызга бирдей берилет. Тек гана кимдир бирөөлөр бул укукту колдонот, ал эми экинчилери жок. Бул үчүн акча же бир өзгөчө бир таланттын кереги жок. Сиздерден болгону өз аң сезимдериңизди өзгөртүүгө болгон чечкиндүүлүк, бир аз убакыт жана аракет керек болду. Калганы автоматтык түрдө өзүнүн өзү келет. Сиздин мээңиз бак сыяктуу. Же аны багасыз, же соолтосуз. Сиз багбансыз. Жакшы багбан болсоңуз багыңыз жемиштүү болот. Жаман болсоңуз бара-бара жоголот. Мээ гана сиздин айланадагы чөйрөнү жарата алат.